Ооба, кандай иштесиз? Ооба, ден соолуктарыңыз кандай? Жакшы. Үйдө? Iya. Кандай дейт? Жок, азыр биткеле чыгабыз. Мен иштей турган кол салдыргым келет. Чувство бар, колдор салдыргым келет. Эмси мына буюрса колуң салынып калса эмне кыласың эми? Жакшы, машина айдайм. Автодорожныйды окуп, машина айдап. Сен кимисиң? Мен иниси болом. Атың ким? Канат. Мына Самат байкеңге жардам бересиң? Эмне жардам бересиң күнүгө? Жардам берем. Туалетке алып барам. Кээде үйдө мам жок болсо мен жардам берем. Жуунтам. Ошо. Жаман болом. Эмне деп? Колу жок. Биз дал ушул видеону интернетке Азаттык /KG сайтына жайгаштырган соң, бул видеого абдан көп пикирлер келди. Өзгөчө мына Америкадагы, Туркиядагы, Германиядагы, чет өлкөдөгү кыргыздар Саматка өз жардамдарын беришти, кол кабыш кылышты. Анын ичинде баса белгилеп коюш керек, Америкадагы кыргыз атуулуу Махабат Абибелла Саматка 1000 АКШ долларын жөнөтүп, Азаттыктын тобу Саматка компьютер сатып беришти. Жана ошондой эле Германиядагы Раида, Эркин сыяктуу Азаттыктын окурмандары дагы Саматка өздөрүнүн акчалай жардамдарын, китептерди белек беришип, ушинтип кол кабыш кылышып, Саматка апасы жер тилкесин сатып берди. Жана ошондой эле Самат компьютерлүү болуп калып, азыр англис тилин үйрөнүп жаткан чагы. Анда азыр ошол Самат Азаттыктын окурмандары берген белекти кандай кабыл алды? Биз баарыбыз Азаттыктын телекомандасы барып Саматка белек тапшырып келдик эле. Анда азыр ошол сюжетти көрсөңүздөр. Биздин интернеттеги окурмандарыбыз Саматка чоң салам айтышты. Анан көпчүлүгү англис тилиндеги китептерди беришти. Биз бүгүн Саматты ушундай бир мүңкүрөгөн бир жаш жеткинчек эмес, Саматты бир кайраттуу жигит экенин айтып беребиз силерге азыр. Саламатсызбы? Кандайсыз же? Кандайсыз? Айтпай эле келип калдыңыз. Айтпай эле келип калдык да. Момун кармап тургула. Саматка. Кандайсыз же? Самат кандай? Жакшыбы иштер? Турасыңбы? Кире бериңиздер. Ошо мен компьютерге аябай кызыгам. Ошо интернетке киргенге Колдонушту билесиң да? Ооба, кичине билем. Ана өзүң таанып атасың? Мен немесе мышкасы ичине кирип кетти. Чөп жакты белди. Бирок кирелди. Төшөк жыйнаганда деле буту менен түртүп барып, жыйнап жардам берипчи. Кээде эне болсо эле буту менен алып эле митип коюп, кээде түшүп кетет. Анда мындай түшүп кеткенде башын чайкап бийип кетчү. Кайра буту менен кыпчып, кайра коюп, ушинтип көнө баштады. Анан эми азыр бүт эле көнүп калды колум. Билинбей эле көнүп кетти да. Бүт өсүп жасайт, сүрөт тартат, карандаштарын бүт эме кылышат, өсүп алып келет, альбомдорун бүт сууруп чыгат. Азыр эми бутуң аябай эң негизги жардамчың болуп калыптыр да, Ооба. Чарчабайбы? Жок. Кантип үйрөндүң? Башында үйрөнүш кыйын болдубу, ошону айтпасаң? Ооба, кыйын болду. Биринчисинде ручка кармай албай, тетрадь кармай албай. Ручка кармай албай, тарта албай. Анан 2-3 күн бир жума кыйналдым. Кийин эле көнүп кеттим. Өзүң аракет кылып Ооба. Азыр эмне жумуштарды кылат? Телефондон баштап, телефондон баштап. Телевизор, видео тигиндей. Ошо Настин буту менен өзүң кийип алам ошондой. Өзүңө кийип аласың да? Ооба. Мисалы, могу Настин өзүңө кийип алдың да? Жок, муну байкингистен өзүм кээ бирди кийип алам. Эң негизги жардамчыларың ким?
Бар эле. Мамам көбүнчө ошо бар эле. Ким жуунтат мисалы? Баня байке менен барам. Бет колдорумду мамам, врачкам, эжелерим жуп коет. Беришет. Аякты карайм. Программабыздын 3-чү бөлүгүндө мына ушул жайкы саратандан күндүн ысыгынан кантип сактанса болот, биз телекөрүүчүлөргө кеңеш берейин деп турабыз. Чын эле көпчүлүгүбүз мына ушундай офисте кондиционердин астында отурат экенбиз. Анын дагы адистерин айтымында ал дагы биздин ден соолугубузга бир топ зыян алып келет. Бирок эми баарыбыз эле албетте салкын деп сууга чөмүлөлү деп ысык көлгө кетип калганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, ага шартыбыз дагы жок. Бирок биз ошентсе дагы сиздерге кеңеш берели деп чечтик. Биздин кесиптешибиз Касым жана практикант кызыбыз Асель азыр сиздерге ушул жайкы саратанда күндөн кантип сактанса болот, келек сюжетти айтып беришет. Август жай айынын эң эле аптаптуу айы. Мээ кайнаткан ысыктан көпчүлүк ысык көлгө барып сактанса, кимдир бирөө шаарда эле колунан келгенинче ысыктан жашуунун жолун табат. Бишкектеги гидрометеорологиялык станция абанын температурасын ар бир 3 саат сайын өлчөп турат. Айрымдар алардын көрсөткүчтөрүнө ишеним артпай, алар туура эмес аныкташат деп да айтышат. Азаттык мунун чоо жайын билүү максатында ошол станцияга барып келди. Абанын температурасын кантип өлчөшүн билиш үчүн Бишкектеги станциядан адистеринен сурайлык. Болгон прибордун көрсөткөн показаниясын гана биз беребиз. Мисалы 38-39 максималный, самый максимальный температура азыр мына Бишкекте огун эсемесинде турабыз, 39 градуска чейин жетип атат азыркыдач. Эми шаардын ичинде 40-41 градус болушу мүмкүн. Себеби биз бул шаардын четинде турабыз. 2 градус айырма болот. Шаардын борборуна караганда и шаардын четине караганда. Потому что биз шаардын четинде турабыз, ошондук үчүн. Шаардын ичинде бийик зданиялар бар, центр города, эл көп жиш жайгашкан, производство иштеген жер, асфальтированный, бетонированный, ошо ысык, солнечный эме жерге тийгенде жердин бетинен ысык кетет. Ошон үчүн ал жер шаардын четине караганда ал жер 1-2 градуска бийик болот. Бишкекте бир күндө 100дөй адам тез жардамга күн өтүп кетти деп кайрылат. Ысык өткөн адамга кантип биринчи жардам көрсөтүш керек экенин улуттук госпиталдын жетекчисинин орун басары бизге баяндап берди. Ушундай баягы ысык көп тийип, эс үчүн жоготуп эме болгон учурда бул адамды тезинен баягы сыртка алып мындай көлөкө жерге алып чыгыш керек да, күндүн эмесиненчи. Сөзсүз түрдө жаткызыш керек. Чалкасынан жаткызып, башын бийик көтөрүп, дурук баягы кусуп эме болсо, ошол баягы чекиртек жака кетип калбаш үчүн. Андан сырткары ушул муздак баягы простынбы же болбосо сүлгү болобу, ошону муздак сууга чылап туруп, ушул денесин сүртүү керек да. Мындай ысыктан сактануунун кандай жолдору бар? Азаттык плюс жооп издеп көрдү. Күндүзгү саат 11ден 5ке чейин эшикте жүрбөгөнгө аракет кылуу. Колдон келишинче жылаңайлак басууга аракет кылыңыз. Суу сап кетсеңиз, таттуу газдалган суусуктардан көрө жөнөкөй суу же дарбыз, көк чай ичсеңиз оң. Эгерде үйгө күндүн нуру катуу тийип жатса, терезени фольга менен жапсаңыз болот. Жумуш столуңузга кичинекей аквариум коюп койсоңуз салкыныраак болот. Сууга көбүрөөк түшүңүз. Бирок суу менен абанын температурасы 10 градустан жогору айырмаланып турса, ооруп калышыңыз ыктымал. Айымдарга атайын кеңештер бар. Чачтарыңызды жазбай байлап алсаңыз, аба көбүрөөк өтүп турат. Тоналдык кремдери жана косметиканы азыраак колдонуңуз. Беттеги терини дем алдырбайт. Саратанда дагы бир пайдалуу нерсе — бул кол чатыр. Анын жардамы менен сиз өзүңүзгө ар дайым көлөкө кыла аласыз. Аба ырайы кандай ысык болсо дагы маанайыңыз дайым салкын болсун. Асель Шабданова, Касым Рахманкулов, Азаттык плюс.